Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Байлык сурап дуа кылса болобу деген маселе. Албетте буга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан үлгү алабыз. Ибн Мас'уд радhiyallahu anh айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат эле дейт, дайыма ушундай дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-туqa вал-афафа вал-гина деп. Мына ушул дуаны биз да кылсак болот. Эми бул жерде байлык сурагандан бада байлык дегенден максат ошол жүрөктүн токтугу, көңүлдүн, көкүрөктүн токтугу. Көкүрөктүн бай болгон албетте. Ошодон мурда биздин колубузга акча же мал мүлк тийгенден мурда ошо бизге керек болгон зарыл маселелерди билип алышыбыз керек. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Эң биринчи Аллахумма инни ас'алука ал-худа dedi. Allah'ım manga eң birinci hidayet ber. Tuura түшүнүк, tuura илим, өзүңдүн ыраазы болгон жолуңа ылайыктуу жашоо. Ват-туqa таквалык, Аллах тааланын азабына, каарына кириптер кыла турган иштерден сактануу, оолак болуу, өзүңдөн туура коркуу сураймын деп айтты. Анан вал-афаф, афаф деген бул абийирдин, намыстын тазалыгы. Ар кандай жамандыктардан, өзгөчө күнөөлөрдөн таза болуу. Анан кийин гина деп айтты. Гина максат ошол Кудай Тааладан башкага жалдырап, Кудай Тааладан башкадан сурап калбагандай, жана ошондой эле Кудай Таала берген нерсеге шүгүр кылып, жүрөгүбүз ток болуп, мына ушундай болууну айтты. Эгерде биздин колубузга байлык берилсе, жана хидаят берилбесе, жана таквалык, жана күнөөлөрдөн тазалык берилбеген болсо, анда бул адамга толтура башына кыйынчылык алып келет. Анткени ошол байлыгын күнөөгө жумшап, өзүнүн же бирөөлөрдүн зыянына, жаман жактарга, же болбосо ошол берилген толтура байлыктар болсо ошого канааттанбай, анын шүгүрүн бербей, зекетин бербей, кыскасы бул дүйнөдө кыйынчылык жана акыретке барганда анын эсеби, анын ар бир нерсе فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ деп Аллах Таала айткан. Ким кыпынчалык жакшылык кылса анын акысын көрөт, ким кыпынчалык жамандык кылса аны дагы көрөт деп. Ар бир нерсе эсептеле турган кезде ошондо башыбызга чоң бале болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол сураган учурда мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алып, Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-туqa вал-афафа вал-гина деп дуа кылыбыз керек болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.